Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Ал эми көп айрым күчтөр ушундай деп жатат. Мына ушул акыбалга келген эң эле күнөөлүү президент кетсин деп жатат. Мен бул ойго кошула албайм. Кимден күнөө көп кетти, кимден күнөө аз кетти. Муну жай отуруп, акылга алчап, ар кимдин кетирген күнөөсүнө өзүнө жараштуу баа берелик. Ал эми бүгүнкү күндө эгер президент кетип калса, эгер парламент кетип калса, анда мамлекетте башаламандык болот. Анда бийликти басып алууга экинчи кадам, экинчи этап бийликти басып алууга өтүп калабыз. Эгерде бүгүнкү президент кете турган болсо, мына бүгүнкү президент кете турган болсо, жогорку кеңеш иштеп жаткан күндө дагы жогорку кеңештин чыгарган чечимдери ишке ашпай калат. Себеби жогорку кеңештин чыгарып жаткан закондору президент кол коюш керек. Ошон үчүн президент дагы, жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы бириңерди бириңер кодулабай, бириңерге бириңер сыр көргөзбөй, бириңерге бириңер күч көргөзбөй, азыркы мезгилде элдин тагдырын, мамлекеттин келечегин ортого койгула. Ушуга силер жооп бересиңер. Айтып коеюн. Ушуга силер жооп бересиңер. Эгерде бийликтен законду турган бийликти аткара албай качып кетсеңер, суу жүрөктүк кыла турган болсоңор, силердин аркаңарда ошол калат, ошол жаман сөз калат. Силердин өзүңөргө эле эмес, силердин урук тукумуңарга калат, бала бакыраларыңа калат. Айланайындар, ушуну түшүнүп койсоңор, элдин жүгүн көтөрүш, мамлекеттин коопсуздугун сактоо деген бул жөнөкөй нерсе эмес. Бул тарыхый мезгилдерде ар бир адамдын өзгөчө бийлик башында тургандардын ким экендиги, алардын адамгерчилик касиети, алардын кудурети, алардын кайраты билинет. Мен бийлик башындагыларга, президент баш болуп, бардык бийлик башындагыларга айтар элем, кайраттуу болгула. Силердин качып кеткениңерди, силердин дайынсыз болуп кеткениңерди, мамлекет башкаруусуз калганын эл мындан ары чыдабайт, мындан ары андайды эл каалабайт. Кайраттуу болгула. Элди башкарыш үчүн, мамлекетти башкарыш үчүн кайраты жок киши ал андай бийликке жарабайт. Дагы болсо айтып коеюн, Сооронбай Шарипович. Ушул эл өзүңдү шайлап келгенине 3 жылга жакын убакыт болуп атат. Алдыдагы 3 жылдык убакыт бар. Элдин алдында сөз берип койдуң. Мен республикада акыбал стабилдешкенден кийин, шайлоолор бүткөндөн кийин өзүмдүн ыктыярым менен президенттиктен кетем дедим. Ошол сөзүңө турсаң, эл сени колдойт. Эң негизи азыр биринчиден республикада стабилдүүлүктү орноштуруу, экинчиден шайлоолорду закондоштуруу, шайлоолорду закондун тегеринде өткөрүү. Эгерде биз ошондой шайлоо өткөрө албай турган болсок, өзгөчө жогорку кеңештин шайлоосу биринчи орунда турат азыр, өзүнүн срогу боюнча. Эгерде эмки шайлоо бүгүнкүдөй боло турган болсо, дагы ал шайлоонун жыйынтыгы дагы туура эмес деп, дагы алынып таштай турган болсо, анда биз хаоска кирип кетебиз. Хаос жасоого республикада эч убакта болбойт. Биз ата-бабадан калган, ата-бабанын тилеги менен, ошолордун каалоосу менен миңдеген жылдар бою күрөшүп келип, мына жаңы мамлекет түзгөнүбүзгө 30 жылдын жүзү болуп бараткан мезгилде, ушул мамлекеттин фундаментине доо кетирип алсак, жарака кетирип алсак, мамлекеттин мындан аркы келечеги дагы кыйын болуп калат. Биздин тегерегибиздеги коңшуларыбыз бизди карап турат. Ушундай Кыргызстандагыдай акыбал бизге келип калбасын деп коркуп турушат. Бизден чочулап турушат. Биз менен сүйлөшүүдөн качып турушат. Эгер ушул акыбалды токтотпой турган болсок, бизге инвесторлор да келбейт, бизге капитал да келбейт, бизде бизнестин өсүшү дагы эч кандай бир ийгиликке жетпейт. Экономикабыз ансыз тоору болуп калды. Финансылык, экономикалык акыбалыбыз быйыл өтө оор. Жалаң эле Кыргызстан эмес, бүт дүйнөдө оор болуп жатат. Мына пандемиянын негизинде. Ушул мезгилде биз
бийликти бардыгын тең жок кылып алып, анархияга алып бара турган болсок, анархия алып барат. Эң эле биринчи кыйынчылыкты элибиз өзү тартат. Кадырман калкы, айланайын кыргыздар жана кыргызстандыктар баарыбыз өзүбүздүн ордубузда өз коюбуз, өз акылыбыз менен биримдигибизди сактап калалык. Бийлик башындагылардын, бийлик бутактарынын бардыгына ишеним көрсөтөлүк, бирок ошолордон бир чоң талап коелук. Ар бириңер өзүңөрдүн ордуңарда отуруп, закондун негизинде, конституциянын негизинде биздеки болгон акыбалды закон негизинде алып келгиле, тынчтыкты бизге орнотуп бергиле. Эл тынч жашасын. Эртеңки күнүбүз эмне болот? Эртеңки күнү аянттарга дагы кимдер чыгат? Жергиликтүү бийликтерди жогорку бийликке чейин ким басып алат деген коркунучтуу ойдон элибиз алыс болсун. Мен элибизге каалоорум тынччылык, биримдик. Ушул оор күндөрдөн кылымдар жашап келе жаткан кыргыз элибиз, кылым картып келе жаткан кыргыз элибиз ушул оор күндөрдөн дагы акыл эс менен элдин биримдигин, мамлекеттин стабилдүүлүгүн, келечегин сактап калат деп ишенем. Сооронбай Шарипович Жээнбеков сөзсүз келечектеги алдыңкы келе жаткан парламенттик шайлоону өткөрүп, парламенттик шайлоо өткөндөн кийин анын уюштуруу сессиясын өткөрүп, жаңы өкмөттү түзүп, республиканын өсүшүн туура жолго койгондон кийин Сооронбай Шарипович өзүнүн оюн кайталап элге толугу менен түшүндүрүп берсин. Өзүнүн айткан сөзү, ушуларды өткөргөндөн кийин мен кетем деген сөзүн, аны мен ага жооп бербейм, ага Сооронбай Шарипович өзү жооп берет. Себеби ал кишинин өзүнүн сөзү. Бирок менин жеке оюм, президент парламенттик шайлоону өткөрүп, закондоштуруп, жаңы өкмөттүн курамын түзүп, республикадагы акыбалды стабилдештирип, элдин биримдиги мындан ары дагы чыңдап, анан өзүнүн элинин алдында өзүнүн оюн айтып кетиш керек. Жогоруда өзүңүздөр көрүп болгондой, биздин эфирде легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулович келип өз пикирин ортого салып кетти. Биз мындан ары дагы элдин стабилдүүлүгүн, ынтымактыгын боюнча элдер келип өз пикирлерин ортого салса, биз эфирде сунуштайбыз. Келиңиздер, баарыбыз бүгүнкү биздин мамлекеттүүлүктү, биздин эгемендүүлүктү сактап калыш үчүн өз пикирлерибизди ортого айтып, салымыбызды кошобуз. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.